Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Ассаламу алейкум, кыргыз калкым. Урматтуу мекендештер, биринчиден айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт. Силерге кыскача маалымат берип кетейин дегенбиз. Аллах Таала кылган эксандарыңыздар кабыл кылган болсун. Биз баягы биринчи акчанын отчетун айтып кетейин, кандай болгонун. 220 миң акча салынган туугандар. Анан ошол акча топтолуп баштаганда ар кандай негативдүү сөздөрү жаза баштагандан мен биринчи видеомду эсиңиздерде болсо көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондо мен сүйлөгөнмүн. Аллахтын алдында, кыргыз элимдин президенттин алдында ант берем деп. Ошол антыбыздан чыгып, досум экөөбүз биргеликте ошолду жеткирип, каждый тыйынына чейин жеткирдик. Бардыгыңыздар Аллах ыраазы болсун, ишеним көрсөткөнүңүздөр үчүн. Дайым биз ушинтип бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, бөтөн элде бөтөн жерде жүргөндөн кийин биз дайым бирибизди колдошубуз керек. Туугандар, Кудай буйруса жеңиш биз тарапта. Дос сөзүмдү Айбекте. Туугандар, мекенди сүйүү ыймандан дейт. Сиздерге терең ыраазычылык, Россиянын ар бир шаарындарынан которуп аткан тыйындарыңыз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кылган ихсан садакаларыңызды Алла кабыл кылсын. Белгилеп кетчү нерсе, биз бул тыйын ушунча көп чогулат деген бир ой деле жок болчу. Анан жана досум айтып кеткендей, негативдер да болду. Силер мошенниксиңер, алдайсыңар деген сөздөр да болду. Мына ошол отчетторду YouTube каналына чыгарып, биз аябай жеңилдетип да, себеп дегенде ошол эл көрүп, азыр жада калса азыр да эл көрүп, экинчи поток акча чогулуп атат. Бул аябай бир жакшы кайрымдуулук десек болот. Биз тараптан биздин аракетибиз ушул, мамлекетибизге салымыбыз ушул болсун, кыргыз калкыбызга ушундай жардам болсун деген максатта жеткиздик тыйынды. Аллах сиздерден ыраазы болсун, орозоңуздар кабыл болсун, айтыңыздар маарек болсун туугандар. Урматтуу мекендештер, мына биздин отчетторду көрүп, Новосибирский шаарынан дагы бизге кыргыздар, бир туугандар кайрылып, ошолор дагы акча салды. Ошолордун отчетун дагы биздин каналдардан кой бердик, Кудай буйруса. Биздин каналга сөзсүз катталып, лайк басып, ой пикириңиздерди бөлүшүп кетиңиздер. Бул өтө маанилүү. Бардыгыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Дагы бир жолу туугандар, экинчи иреттин чогулган акчанын жалпы суммасы азыр 20.500 сом болуп калды. Машалла, мен баягы интернеттен тарткан үчүн котор электер, жаңы билгендер, кимге которушун билбей жүргөндөр мына бизге которуп атат. Бул каналдын ачылганын себеби дагы, биз дальниси дагы Кудай буйруса бул каналдан акча иштейли деген оюбуз дагы жок. Биз кайрымдуулук кылалы деген досум экөөбүздүн жакшы ойлорубуз бар. Буга сөзсүз силердин колдооңуздар керек. Кыргыз калкым, кыргызга керек. Кыргыз калкым, сиздерден дайым колдоо күтөбүз. Күч биримдикте да жети дубан бир бололу. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Айт майрамыңыздар менен дагы бир жолу.